Бирок мен силерге конструктив оппозиция деп эсептейм. Эми үчүн ошентип ойлойсуздар. Акыркы жолуктанда ошентип айтсам. Силер коалициянын алкагынын чегинде талап кылып атасыңар. Биз коалициянын алкагында гана талап кылып атабыз. Башка бизде эч кандай жеке кызыкчылык жок. Бирок буну бизде коомчулук же башка саясий партиялар, мына парламентте отурган 6 партия бизди мыш деп да колдоп койгон жок. Мурда да колдобогон, азыр дагы курултайдан кийин бизге даже ответ берип койгон. Кумтур маселеси конституциялык реформа боюнча маселе жогорку кеңештин иши. Ага караганда президент Жээнбеков ачык оюн айтты. Мен конституциялык реформага эрке деп ойлойм, каршымын. Кумтурду денонсацияга каршымын деп айтты. Ушинтип ачык каршы позициясын айткан саясатчылар менен биз кызматташабыз. Окумуштар кол топтоо ушул жерде башталат. Кол топтоо 7 областтын барлык тармактарында, барлык аймактарында болот. 2 шаар ичинде болот. Ал Бишкек шаары, Ош шаары. Мен ушул мүмкүнчүлүк менен колдонуп кетет элем. Сиздер аркылуу бүт биздин жарандар, кайдыгер эмес жарандар мамлекеттин келечегине кандай биз системаны тандайбыз, кандай мамлекетте жашайбыз. Ушул референдум өткөрүү боюнча ушул кагаздарга активдүү киришип, колдонууну топтоп койгонуна чакырып кетет. Бүгүн чоң саясий күчтөр биздин негизги ойго макул экенин билдирди. Мына 3-4 күн мурун Камчыбек Ташиев өзүнүн пресс-конференциясында чу дегенде эле азыркы биздин саясий система бизге жооп бербейт. Биз парламенттик же президенттик башкаруу бирөөсүн тандабыбыз керек деп кескин айтты. Кумтөр маселесин айтты. Ошол жерде айтып, эгерде президенттик болсо анда Америкада болуп аткаруу бийликти өз жоопкерчиликке алыш керек. Мына бүгүн эртең менен Марал радиосунда Руслан Казакбаев, бул Республика партиясынын өкүлү айтып атат. Биз дагы могулда башаламан система бизге болбойт экен, президенттин сөзүнөн кийин ынандым. Аткаруу бийлиги президент же бир адам жоопкерчиликке алыш керек. Биз референдум өткөрүп, ошол жерде элдин эркин билишибиз керек экен. Биз толук парламенттик же толук президенттик тандабыбыз керек деп бүгүн Республика партиясы дагы өзүнүн биздин идея макул экенин кескин билдирди.